Dear my friends, dear people all over the world, few days ago situation in my country was very difficult because dangerous Tajik president Rahmon attacked my country, Kyrgyzstan. How many innocent people were killed, monster Tajik president. It's not the first time they attack our country. Around 59 people from my country were killed in Batken Tajik border, and more than 144 Kyrgyz people wounded. Tajikistan stopped attacking Batken region in Kyrgyzstan. Now I am far from my country, but I always with you, my friends. Дорогие мои друзья, которые живут в Кыргызстане и во всем мире, дорогие люди во всем мире, которые хотят мира и добра. Несколько дней назад в моей стране, в Кыргызстане, была очень тяжелая ситуация, потому что мы были жестко атакованы со стороны Таджикистана, со стороны монстра президента Таджикистана Рахмона. Это очень нехорошая ситуация, потому что это не первый раз повторяется. На границе Баткена и Таджикистана среди мирных жителей Кыргызстана были убиты около 59 человек наших соотечественников, и около 144 наших земляков были тяжело ранены и попали в больницы. Мы хотим сказать этому монстру Рахмону: остановите войну и не повторяйте никогда. Дорогие друзья, кыргызстанцы, держитесь, мы всегда сердцем с вами. Мы вдалеке, мы в Америке, но мы постоянно сердцем с вами. Держитесь, мои друзья. Биздин Кыргызстанда жана дүйнөнүн ар кайсы бурчунда жашаган мекендештерим, жана дүйнөнүн бардык мамлекеттеринде жашаган, тынчтыкты сүйгөн адамдар. Бир нече күн мурун баарыбыз билгендей, Кыргызстаныбызда абдан оор акыбал болду. Анткени монстр деп аталган Тажиктин президенти Кыргызстаныбызга кол салып, Баткен областында жашаган биздин тынчтыкты сүйгөн адамдарыбыздын, мекендештерибиздин арасынан 59 мекендешибиз каза болуп, азырынча ушундай угуп жатабыз. 144 мекендешибиз оор жарадар алып, больницага түшүп калышты. Биз ошол каза болгон мекендештерибизге айтарыбыз: силер батырсыңар, силер мекени үчүн турдуңар, бейиштен орун берсин жаратканыбыз, жаткан жериңиздер жайлуу болсун. Туугандарыңна айтабыз: карманыңыздар, белиңизди бекем түйүңүздөр, достор. Мындай шумдук нерсе эч качан кайталанбасын. Биз монстр Тажикстандын президентине Рахмонго айтабыз: токтот мындай жаман нерселерди жасаганды. Бул биринчи жолу гана эмес, буга чейин көп жолу болгон. Ар бир болгон сайын тынчтыкты сүйгөн адамдар биз жактан, тажиктердин арасынан дагы болуп жатат. Ошон үчүн мындай жаман нерселерди токтотушубуз керек. Эки мамлекеттин ортосунда тынчтык болуш керек. Урматтуу досторум, баарыбыз бир бололу, бир болсок күчтүү болобуз. Мен Америкада жашаган мекендештериме кыскача кайрылуу жасап кетем. Азыр ситуация кичине оңолуп калды деп атат, бирок мындан кийин дагы көптөгөн кыйынчылыктар болот. Акырындан оңолууга келебиз, Кудай буйруса. Бирок биздин мекендештерге, Баткенде жашаган биздин досторго жардамыбыз керек. Ошон үчүн колдон келишинче жардамыбызды берели.